7 bölüm. Андан кийин Иса Галилея аймагын аралап жүрдү. Ал Жүйүт аймагында жүргүсү келген жок, анткени жүйүттөр аны өлтүрмөкчү болуп жатышкан эле. Жүйүттөрдүн алачык майрамы жакындап калган. Ошондо бир туугандары Исага бул жерден чыгып Жүйүт аймагына бар, кылып жаткан иштериңди шакирттериң да көрүшсүн. Анткени белгилүү болгусу келген адам иштерин жашырбайт. Ушундай иштерди кылып жаткандан кийин өзүңдү дүйнөгө көрсөт дешти. Анткени бир туугандары да ага ишениччи эмес. Иса аларга мындай деди: "Менин убагым келе элек. Ал эми силер үчүн бардык учурда боло берет. Бул дүйнө силерди жек көрө албайт. Ал эми мени жек көрөт. Анткени мен анын иштеринин жаман экендигин күбөлөндүрүп жатам. Силер майрамга бара бергиле. Мен азырынча бул майрамга барбайм, анткени менин убагым келе элек." 9. Ал ушуну айтып Галилеяда калып калды. Бир туугандары кеткенден кийин Иса да майрамга жашыруун жөнөдү. Жүйүттөр болсо алгайда деп майрам убагында Исаны издей башташты. Элдин арасында ал жөндө ар кандай сөз жүрүп жатты. Бирөөлөр аны жакшы десе, бирөөлөр жок, ал элди адаштырып жатат деп жатышты. Бирок жүйүттөрдөн коркушкандыктан ал тууралуу ачык айта алышкан жок. Майрамдын ортосунда Иса ибадатканага келип элди окута баштады. Бул окубаса деле ыйык жазууну кайдан билет деп жүйүттөр таң калышты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Менин окутуум меники эмес, мени жиберген Кудайдыкы. Кудайдын каалоосун аткаргысы келген адам бул окутуу Кудайданбы же мен өз атымдан сүйлөп жатамбы билип алат. Өз атынан сүйлөгөн өзүнүн даңкталышын каалайт. Ал эми ким өзүн жибергендин даңкталышын кааласа, ал чындык, анда адилетсиздик жок. Муса силерге мыйзам берген, бирок бириңер да аны аткарбайсыңар. Мени эмне үчүн өлтүргөн жатасыңар?" Ошондо эл ага: "Сенин ичиңде жин бар, ким сени өлтүрөм деп жатат?" деди. Иса мындай деп сөзүн улантты: "Ишемби күнү оорлууну айыктырганыма баарыңар таң калып жатасыңар. Муса силерге сүннөткө отургузуу мыйзамын берген. Чынында бул мыйзам Мусадан мурун эле бар болчу, ал ата-бабалардан калган. Силер болсо ишемби күнү сүннөткө отургузуп жатасыңар. Мусанын мыйзамын бузбайлы деп ишемби күнү деле сүннөткө отургузуп жатпайсыңарбы? Анан ишемби күнү бир адамды толук айыктырып койгондугум үчүн мага эмнеге ачууланып жатасыңар? Сырткы көрүнүшү боюнча соттобогула, сотуңар адил болсун." Ошондо Иерусалимдиктердин кээ бирөөлөрү мындай дешти: "Өлтүрөбүз деп издеп жатышканы ушул эмеспи? Карасаңар, ал ачык эле айтып жатат, бирок ага эч ким эч нерсе деген жок. Же башчылар да аны Машаяк деп ынанып калышканбы? Бирок биз анын кайсы жерден экенин билебиз. Ал эми Машаяк келгенде анын кайсы жерден экенин эч ким билбейт." Ошондо ибадатканада элди окутуп жаткан Иса үнүн катуу чыгарып мындай деди: "Ооба, силер мени билесиңер, менин кайсы жерден экенимди да билесиңер. Бирок мен өз атымдан келген жокмун. Мени жиберген Кудай чындык, силер аны билбейсиңер. Мен аны билемин, анткени мен анданмын. Мени ал жиберген." Ошондо Исаны кармоого аракеттеништи, бирок ага эч кимиси кол көтөргөн жок, анткени анын убагы келе элек болчу. Бирок элдин көбү: "Машаяк келгенде эмне, бул көрсөткөн кереметтерден да көп керемет көрсөтөбү" деп Исага ишенип калышты. Эл арасында ал жөндө айтылып жаткан ушундай сөздөр фарисейлерге жетти. Ошондо ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер Исаны кармап келүүгө кызматчыларын жиберишти. Иса болсо аларга мындай деди: "Дагы бир аз убакыт араңарда болом, андан кийин мени жибергенге барам. Мени издейсиңер, бирок таппайсыңар. Мен болгон жерге силер келе албайсыңар." Ошондо жүйүттөр өз ара мындай деп сүйлөшө башташты: "Биз таба албагыдай ал кайда барат? Элиндердин өлкөсүнө чачырап кеткен жүйүттөргө барып, элиндерди окутабы? Мени издейсиңер, бирок таппайсыңар. Мен болгон жерге силер келе албайсыңар деген эмнеси?" Майрамдын акыркы эң улуу күнү Иса эл алдында туруп бийик үн менен мындай деди: "Ким суусаса, мага келсин жана ичсин. Ыйык жазууда айтылгандай, мага ишенген адамдын ичинен тирүү суу чыгат." Иса бул сөз аркылуу өзүнө ишенгендер ала турган ыйык рух жөнүндө айтты. Иса даңктала элек болгондуктан рух бериле элек болчу. Бул сөздөрдү уккан кээ бирөөлөр чын эле бул пайгамбар дешсе, кээ бирөөлөр бул Машаяк дешти. Дагы бирөөлөр жок, Машаяк Галилеядан келмек беле. Ыйык жазууда Машаяк Дөөттүн тукумунан, Дөөттүн шаарчасы Бейтлехемден келет деп айтылган жок беле дешти. Ошондо эл арасында Иса тууралуу талаш тартыш чыкты. Кээ бирөөлөр аны кармоого аракеттеништи, бирок ага эч кимиси кол көтөргөн жок. Кайтып келишкен кызматчылардан башка ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер эмне үчүн аны алып келген жоксуңар деп сурашты. Кызматчылар болсо эч ким эч качан бул адамдай сүйлөгөн эмес деп жооп беришти. Ошондо фарисейлер аларга мындай дешти: "Эмне, силер да алданып калдыңарбы? Башкаруучулардан же фарисейлерден ага ким ишенди? Мыйзамды билбеген бул караңгы эл каргышка калсын." Алардын бири мурун Исага түн жамынып келип кеткен Никедим аларга мындай деди: "Эмне кылганын адамдын өз оозунан угуп териштирбей туруп, биздин мыйзам боюнча өкүм чыгарууга болобу?" Ошондо ага: "Эмне, сен да Галилеядансыңбы? Изилдеп көр, Галилеядан пайгамбар чыкпай тургандыгын ошондо билесиң" деп жооп беришти.
Андан кийин баары тең үйлөрүнө тарап кетишти.